Assalamu alaikum. Орысша bir түшүнүк бар, черный юмор деген. Өткөндө bir анекдот жазып коюптур, анекдот болбой куруп калсын. Эгерде Бишкекте ошондой зилзала жер титирөө болсо, Бишкек эмес Фрунзе шаары кылат деген. Тагыраак айтканда, эски имараттар сапаттуу, азыркылар эптеп-септеп курулуп атат деген bir маселе айтылып атат да. Албетте, мен Дастан Бекешевди абдан мыкты түшүнөм. Түркиядагы окуяны унутуп баратабыз. Канча адамдардын жашы төгүлдү, канча адамдардын каны төгүлдү, өмүрү подъездердин, дубалдардын алдында бүттү дегендей. Мен бир суроону берейин деп атам да, анткени кабыл алгандарда жооп бере турган болуп атпайбы? Бул жакта курулуш сизден келдиңизби? Мамлекеттик курулуш мекемесинен. Суроо. Кыргызстанда канча курулуш жүрүп атат ушул күндөрү, чоң кичине болуп, жалпысынан? Жалпысынан 4800. Канча? 4800. 4800. Эми ошолорду көзөмөлдөй турган кызматкерлердин саны канча? Кызматкерлердин саны республика боюнча бардыгы 95 инспектор. 95 адам 4800'дү кантип көзөмөлдөйсүңөр? Эми биякта 3 көзөмөл менен өтөт да. Бул өзүнүн ошо куруп аткан фирманын технадзору, автордук надзор, анан госнадзор. Госнадзор 5 этап менен кабыл алынат объект. Бул ар бир жана мындай жатканда этаж курулуп атканда, ошондо госнадзор барып, проектиге дал келгендиги боюнча, туура жазалгандыгы боюнча кабыл алынып турат. Ал жерде жанында постоянно турбайт. Түшүндүм. Проектиге дал келеби, келбейби, ошону гана карайсыңар. Ооба. Кандай арматура колдонду, мурдагы бетондорбу, сапаты жогору, төмөн балгар албайт, туурабы? Жок, сапаттуулугу боюнча мындай да, бетонду куюп же колоннаны арматураны бараткандан кийин бизде испытание лаборатория деген бар да. Лаборатория өзүнүн корутундусун берет да, терс же каршылыгын. Терс кабыл алынса, ошону менен этаптар кабыл алынат. Ошондо ошол лабораториянын кызматкерлери дагы бул мыйзам долбоор боюнча жоопкерчиликке тартылабы? Ооба да, анан мисалы мындай болуп атпайбы? Пандус жок болсо, ошол кызматкер соттолуп кетиш керек болуп атат да. Мен кайрадан бая суроого келейин. 4800 курулуш болсо 95 адам үлгүрбөйт. Мен мамлекет кызматта иштегенмин. Аларды дагы этап менен барасыңар. Ооба. Мындай орой айтканда 95 адам 4800'дү 24 саат бою карап отура албайт да. Эми кечирип коюңуз, бети башын боеп, саркеч кийинип алса, ала турган аялына адашып калып атат, анан силерге жалтыратып, жылдыратып көрсөтүп койсо кол коюп бере бересиңер да. Эми бардың көрө албайсыңар, процесстер кандай болду, ичине эмне коюлду, канча сантиметрлик, туурабы? Диаметри канча дегенди карап отура албайсыңар, бул реалдуу эмес, туурабы? Туура айтып атасыз. Эмес ушуну чечиштин кандай жолу бар? Мен силерди түшүнөм. Мен мында айыптаган жокмун. Өзүм мамлекет кызматы жетекчи болгонмун. Кабырга жүндү карып айтып араң жүрөт, мен аны билем. Мисалы, ушуну бир цифровизация кылып, атайын аралыктан электрондук режимде бир көзөмөлдөй тургандай система кылса болобу, технологиялык жаңыртууларды? Онлайн системага өтөлү деп атабыз, сиз айтып аткандай. Бирок биз азыр өкмөткө да сунуштадык, жанакы инспекторлордун дагы мындай айтканда количествосын көбөйткөнгө. Анан бул жерде эми курулуш бул бизнес эмес да, бул жоопкерчилик, чынын айткандачы. Анан баягы акыркы биз эгемендүүлүктү алгандан кийин 2008-жылдан баштап мындай катуу курулуш көп болуп кеткендигине байланыштуу, анан кайдычный строительство деп атпайбы? Бирок чын-чынына келгенде мамлекет өсүш үчүн өйдөн көздөй карай өсүш керекпиз, бирок мен айткан жокмун баардыгы жакшы деп. Ал жерде жана жер маселеси боюнча дагы да, сапаттуулук менен жана жер маселесин бири-бирин аралаштырбашыбыз керек болот да, Нуржит мырза. Түшүндүм. Сизге бир жөнөкөй суроо берейин, турмуштук эле суроо да. Мен мисалы бир жакшынакай үй курдум. Сиз келип кол коюп кабыл алып кетишиңиз керек. Бирок мына мыйзам кабыл алынып калды дейли. Эгерде сапасыз курулуш болсо, кабыл алган киши дагы түрмөгө отурат деген. Сиз мына ачыгын айтыңызчы, кол коет белеңиз, эгерде мен идеалдуу үй курсам деле, же бир кычык-пычыгын карап жүрө берет белеңиз. Камалып кетпейин, андан көрө баш тартайын деп, эмне кылмаксыз? Өткөндө ушуну дагы айттым да, если бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, ар бир ошо иштеп аткан кызматкер идеалдуу түрдө кабыл алына турган болсо дагы терезесин кол койбой коет го дейм. Ушундан коркуп атасызбы? Кол койбойт болчу биринчиден. Анан мисалы терезесинде жыртык болуп калса, сен туура эмес кабыл алдың деп туруп эле аны отургузуп койгонго мүмкүнчүлүк пайда болуп калат да, мындай жатканда. Бул болсо оңдой турчу нерселер да. Биринчиден ошол технологиялык санариптештирүүнү тездетиш керек. Анткени 95 адам менен 4800'дү көзөмөлдөй албайсыздар. Автордук деген өзүнүн адамы, алар алган акчасына жараша көздү жумуп кое бериши мүмкүн. Азыр сиздерге бир
тех көрсөтмөлөрдү көрсөтүп туруп, ар жагынан башкаларды колдонуп койсо билбей кала бересиздер. Мен эми сиздерди бир аз аябап атам, бирок Дастан Бекешевдин өз сунушу негизи туура эле, жоопкерчилик маселеси. Бирок мен муну бир цифровизация кылып, баягындай жөндөмүңүздөр болгондон кийин болсо жакшы болот беле деп ойлоп атам. Ийгилик сиздерге, чоң рахмат. Рахмат.